Бұл Улаткындагы согушка Кыргызстандан барган дарыгерлер дагы аябай чоң салым кошкан. Ал андай көптөгөн инсандарыбыз бар, согушка барып, ошо бир медициналык персонал катары катышкан. Алардын бири ушул кыргыз мамлекет түптөгөн улуу инсаныбыз Иманалы Айдарбековдун кызы Рафагүл Айдарбекова. Бул инсаныбыз Москвадан ошо медицина тармагы боюнча жогорку билим алып, ушу согуш башталганда өзү ыктыяры менен суранып, майданга аттанып, согуш башталгандан баштап, ошо 46-жылы Польшада ошо милдетин ошо Польшадан аяктайт. 46 жылга чейин фронтто болуп, өзүнүн айтуусу боюнча 800дөн ашык жоокерлерге, аскердик ошо согушка катышып жарадар болгон аскерлерге операция жасаган. Ошо тарыхта ушул эмгек аркылуу абдан калды. Кыргызда жакшы сөз бар экен, аккан артынан суу агат деп. Бул эми Кыргыздын залкар инсаны, Кыргыз Ревкомунун төрагасы, ушу бүгүнкү Кыргыз мамлекетинин болуп турушуна бир өзгөчө салым кошкон, 38-жылдары репрессияланып кеткен улуу инсаныбыздын кызы. Анан согуш аяктагандан кийин өзү Кыргызстанга да келип, ошол кандидаттык медицина боюнча эмгегин жактап, көп жылдар бою ушул медициналык окуу жайда иштеп, ошо кыргыз медицинасынын өнүгүшүнө көптөгөн жаштарды тарбиялоо менен чоң салым кошуп кетти. Бул тиги медициналык ошо хирургтар колдонуучу аспаптарын көрүп турасыздар. Булар ошо согушта колдонулган. Ошо Рафагүл Айдарбекованын жана башка кыргыз медиктеринин өздөрүнүн ошо кол сумкалары көрүп турасыздар, тиги баягы ийнелеринен өйдө, операция кыла турган шайман жабдыктарынан өйдө көрүп турасыздар. Булар фронттук. Бул ошо согуштун бизге бүгүнкү мындай көрсөтүп турган күбөлөрү, далилдери деп биз айтабыз.